Саламатсыздар. Кыргызда Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен таанып бил дейт. Бүгүн акылыбыз менен таанып билгенге бир аз ой жүгүртсөк. Эгерде биз бир гана Кудай бар деп ишенсек, анда ал Кудайга баруучу жол дагы бирөө эле. Ошондуктан Иса Теңир айткан: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Мен аркылуу болбосо Кудайга эч ким барбайт" деп. Дүйнөдө бир гана жол бар Кудайга барчу, ал Иса Теңир. Ал эми андан башка көптөгөн диндер бар. Анын баарысын адамдар ойлоп тапкан. Дин бул Кудайдан эмес, адамдардан. Дин адамдардын тышкы дүйнөсүн өзгөртөт. Мисалы, исламды кабыл алып мусулман болуптур десең, ошо замат эле сырткы кебетесинен тааныйсың. Ал сакалын өстүрөт, анткени дин ошону талап кылат. Дамбалын кийет, 5 убакыт намазын окуйт, орозосун кармайт, сүйлөгөн сөзүндө иншаллах, машаллах. Аялдар болсо хиджаб, никап, паранжа, узун нерселерди кийет дагы ошону менен сырткы кебетесин өзгөртөт да. Дин ошону талап кылат. Ал эми чыныгы Кудайга, тирүү Кудайга болгон ишенимде Кудай адамдын тышкы кебетесин өзгөртүүнү талап кылбайт. Кудай адамдын ички дүйнөсүн өзгөрт дейт. Ичиңден тазар дейт. Ичиңден ичи тардык, жек көрүү, кастык, зомбулук, киши өлтүрүү дегенден арылып, ичиң тазарсын дейт. Ар бир адамды өзүңдү кандай көрсөң, ошондой көрүп сүй дейт. Дин адамдар ойлоп тапкан. Күч менен тарайт. Мусулмандардын өздөрүнүн сайты sunna.com'га кирсек, жерде хадис бар. Көптөгөн мисалдар бар, мен бир нечесин гана келтирейин. Ал хадисте айтып атат: "Силер адамдарды мойнунан чынжыр менен байлап, исламга сүйрөп келсеңер, ошондо адамдардын эң жакшысы болосуңар" дейт. Аны мына мен көргөзүп аткан экрандан хадисте эле мен белгилеп койгон көк менен. Google'га кирип ушул сөздү жазсаңар эле, ушул хадис чыгып берет. Анан муну Google'га которуп бер десеңер, орусча дагы, кыргызча дагы которуп берет. Ошондой эле Куранда дагы 3-сүрө 83 аятында мындай дейт: "Аллахтын дининен башка дин издешеби. Ага асмандардагы жана жердегилердин баары ыктыярдуу да, ыктыярсыз да моюн сунат" дейт. Кааласаң да, каалабасаң дагы исламды кабыл алышың керек деп мажбурлайт. Курандын башка аяттарын айтсак, 9-сүрө 5-аятында дагы айтат: "Аларды бардык жерден кармап аларды" деп мусулман эместерди айтат. Күч менен исламды кабыл алдыргыла дейт. Кабыл албаса өлтүрүп салгыла дейт. Ошентип адамдар ойлоп тапкан дин, атап айтканда ислам, бул күч менен, мажбурлоо менен таңуулайт. Кудай болсо, Кудайга, тирүү Кудайга болгон ишеним эч качан таңуулабайт. Кудай ар бир адамга эрк берген, тандоо берген. Матайдан жазылган жакшы кабардын 7-бөлүмү 13-стихинде Кудай айткан: "Эки жол бар" дейт. Бирөөнүн дарбазасы кенен, жолу да кенен, ал жол жүрүп отуруп тозок алып барат. Жана аны менен жүрүүчүлөр, көптөгөн адамдар ошол жол менен жүрөт дейт. Анткени анын мааниси эмне күнөөнү кылсаң кыла бер, эң жаман иштерди жасай бер, кааласаң, эмнени кааласаң ошону кыла бер, бирок анын аягы тозок алып барат дейт. Ошондой эле анын жанында бир дарбазасы тар, жолу ичке, таштак, татаал жол бар дейт. Бирок ал жол жүрүп отуруп бейишке алып барат. Жана аны менен жүрүүчү жолдор, аны тандагандар аз гана адамдар дейт. Мен жогоруда айтканда Иса Теңир айтканда: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Мен аркылуу болбосо Кудайга эч ким келбейт" деп. Ошол тар жол Иса Теңир өзү. Жана Кудай ошол өзү тандоо берет. Мына эки жол турат. Кааласаң кенен жол менен кет, күнөөлүү. Кааласаң тар жол менен, Кудай менен болгон жолду тандап ал дейт. Бирок эч качан кыйнабайт. Исламда ганакей кыйнайт. Күч менен кабыл алдырат, мойнунан чынжыр менен байлап, сүйрөп кабыл алдыр дейт. Кабыл албаса өлтүрүп ташта, кыйна, жизия деген салыктарды салып, кыйнап, мажбурлап, анан кабыл алдыр дейт. Адамдар ойлоп тапкан ислам дининде кабыл алдыргандан кийин динди, анын
шарият жоболорун таңуулайт. Экранда силер көрүп аткан хадисте Жами ат-Тирмизи 26:08-де Мухаммед айтып атат: мен адамдар Аллахтан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп исламды кабыл алып, биз караган кыбланы карап, биз окуган намазды окуп, биз мал сойгондой мал союп, биз эмнени кылсак ошондой кылмайынча мен алардын канын төккөнү жибердим деген. Качан алар биздей болуп толугу менен исламдын шарияттарын кабыл алып биздей болуп бергенде гана жаным менден сактап калат деген. Башкача айтканда, адамдар ойлоп тапкан ислам дини жөн эле мажбурлап кабыл алдырбайт, бирок кабыл алгандан кийин анын жоболорун аткар дейт. Аткарбасаң жазалайм дейт. Кошумча иретинде айтсам, эгерде уурлук кылсаң колуңду кесем, зына кылсаң таш бараңга алып өлтүрөм, исламга каршы чыксаң дагы өлтүрөм деген таңуулоолорун, мажбурлоолорун киргизет. Ал эми тирүү кудай болсо эч качан мындай кылбайт, эч кимди мажбурлабайт. Ал тандоо берет. Жакандан жазылган жакшы кабар 14-бөлүм 15-стихте Иса мындай деп атат: эгерде мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла деген. Сүйбөсөңөр аткарбай эле койгула. Сени эч ким кыйнабайт. Иса теңир айткан жок: эгер менин осуяттарымды аткарбасаңар, анда колуңарды кесем, таш бараңга алам, өлтүрөм, кыйнайм деген жок. Иса теңир бир гана шарт коюп атат: эгер мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла дейт. Анан Исага ишенгендер өзүнүн сүйүүсүн Исага билдириш үчүн өз ыктыяры менен күнөөдөн баш тартат. Зынадан, уурлуктан, зордук зомбулук, киши өлтүрүүдөн өз ыктыяры менен баш тартат. Анткени Кудайдын ыкмасы же Кудайдын жолу ушундай, чыныгы Кудайдын. Ал эч кимди коркутпайт. Адамдар ойлоп тапкан динде эч бир руханий жана моралдык баалуулук жок. Мисалы, ислам дининде педофилияны үйрөтөт. Мухаммед өзү педофил болгон. 6 жашар Айша деген кызды алып кенедейт. 9 жашында зордуктап салган. Аны буга чейинки видеолорунда көргөзүп бергем. Аны каналга кирип көрүп чыксаңар болот. Бүт кайсыл хадисте кандай жазылгандыгынан бери, номурунан бери көргөзүп бергем. Ислам дини катын посттукту үйрөтөт. Мухаммед өзү катын пост болгон. 10 чакты аялы болгон. Ал аскерликенсип, алар жокто күңдөр менен жатып кармалып калган. Анан аны ошол эле окутуусун, жүрүм турумун мусулмандарга дагы үйрөткөн. Ислам башка мусулмандар дагы мына 4 аялга чейин алсаңар болот. Андан тышкары күңдөр менен жатсаңар болот. Алас келсе, убактылуу нике деген бар. Акчасын төлөп аялдар менен жатып келсеңер да болот. Киши өлтүрүүнү, жихадты, эң жаман пас, мыкачылык нерселерди жакшы, туура деп үйрөтөт. Анткени муну адамдар ойлоп тапкан, биякта эч бир моралдык, руханий баалуулуктар жок. Тирүү Кудай болсо, эң жогорку, бийик руханий моралдык баалуулуктарды үйрөтөт. Башка аялга кумардануу менен карасаң, сен жүрөгүңдө аны менен ойноштук кылган болосуң. Кечиримдүү бол. Ар бир адамды өзүңдү кандай көрсөң ошондой көрүп сүй. Эч качан жамандык кылба, киши өлтүрбө дейт. Ал эми динде мунун баары жок. Дин деген жалаң жаман нерсени гана жакшы деп үйрөтөт. Аны акылы жок, аңдап биле албаган адамдар ошону ээрчип кете берет. Адамдар ойлоп тапкан динде алар Кудайга таянбайт. Анткени аларда өлүк Кудай да. Өлүк Кудай эчтеке кыла албайт, ошондуктан баарын өздөрү кылыш керек. Мисалы, бирөө жамандык кылса, өч ал дейт. Курандын 2-сүрөсү 178-179 аяттарында мындай дейт: өлтүрүлгөндөр үчүн өч алууда силерге буйрулду. Азат адам үчүн азат, кул үчүн кул, аял үчүн аял жазалансын дейт. Силер үчүн өч алууда жашоо бар деп үйрөтөт. Эгер сага жамандык кылып койсо бирөө, сен да барып жамандык кыл, сен дагы өлтүр. Анткени булардын Кудайы өзү эчтеке кыла албайт да. Анан жана адамдар ойлоп тапкандыктан өздөрү бүт баарын өздөрү кылат да. Адамдар бири-бирлерин бирин-бири өлтүрөт, биринен бири өч алат. Тирүү Кудай болсо эч качан өч ал дебейт. Аны биз римдиктерге жазган апостол Павлдын катынын 12-бөлүмү 19-стихинде мындай деп турат: Сүйүктүүлөр,
өзүңөр үчүн өч албагыла. Тескерисинче Кудайдын каарына орун бергиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: "Өч меники, мен тиешесин берем" деп жазылган дейт. Кудайдын сөзү болгон Библия мындай деп үйрөтөт: эгерде сага бирөө жамандык кыла турган болсо, сен өзүң эч качан өч алам дебе. Аны адилет сотко, Кудайга тапшыр дейт. Анан ал Кудайга ишенгендиктен анын бар экенине, тирүү Кудайдын жана жөн эле бар эмес, ал чын эле өзүнүн тиешесин берип, ал өчүн жазаны өзү берерине толук ишенгендиктен ал өч албайт, Кудайга тапшырат. Адамдар ойлоп тапкан ислам дининде динин өздөрү коргойт. Адамдар. Анткени аякта тирүү Кудай жок да. Ошондуктан 5-сүрө 33 аятында мындай дейт: "Чындыгында Аллах жана анын элчисине каршы согушкандардын, жер жүзүндө бузукулук иштерди жасап жүргөндөрдүн жазасы алар өлтүрүлөт, асылат, же колу буттары кайчылаш кесилет, же мекенинен куулуп чыгарылат." Башкача айтканда, эгерде исламга каршы чыга турган болсоң, Аллахка жана анын элчисине, анда аларды өлтүрүп таштагыла дейт. Колу буттарын кескиле, кайчылаш, мекенинен кубалагыла дейт. Ал эми тирүү Кудай болсо, эч качан менин аброюма шек келтирип атат, мага каршы чыгып атат, барып өлтүргүлө дебейт. Кудай ага муктаж эмес. Анткени Кудай деген ааламды, жер жүзүн, асман жерди, күндү, адам баласын, бүт галактиканы, планетанын баарын жараткан кудурети күчтүү Кудай ушул адамдын жардамына муктаж болмок беле. Мен аброюма шек келтирип атат, барып өлтүрүп салгылачы, барып асып салгылачы демек беле Кудай. Ал тирүү Кудай өзү эле жазалап койгонго өзүнүн кудурети жетет да. Ал эми адамдар ойлоп тапкан динде ушундай. Адамдар өзү ойлоп табат, мына биякта бир Кудай бар, анан ошого ким каршы сүйлөсө, аны өлтүргүлө, аскыла деп. Адамдар ойлоп тапкан динде анын Кудайы, атап айтканда Аллах, ал жардамга муктаж. Аны биз Курандын 47-сүрөсү 5-7 аяттарында мындай деп жазылат: имандуулар, эгер силер Аллахка жардам берсеңер, ал да силерге жардам берет жана силердин кадамыңарды бекем кылат дейт. Бул аятка ылайык Аллах жардамга муктаж экен. Болгондо дагы согуш жардамына, аскер жардамына. Силер Аллахка жардам берип капырларды өлтүрүп койсоңор, анан Аллах дагы силерге жардам берет дейт. Жогоруда биз айткандай, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен таанып бил дейт. Ойлонуп көргүлөчү ушундай. Ааламды, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерсени жараткан, планеталарды, күндү, айды, жерди жараткан Кудай ушу адамдын жардамына муктаж болобу? Жардам берип койгулачы, капырларды өлтүрүшкөнгө дейби. Муну адамдар ойлоп тапкан дин экенине өзү эле көрүнүп турбайбы? Ал эми тирүү Кудай болсо эч качан адамдын жардамына муктаж болбойт. Тескерисинче адам Кудайдын жардамына муктаж, Кудайдын коргоосуна муктаж. А Кудай эч качан жардамга муктаж эмес. Адамдар ойлоп тапкан динде жогоруда биз айткандай өзүнүн динин таң улайт, мойнунан чынжыр менен байлап сүйрөп исламга алып келгиле деп. Андан кийин өзүнүн ислам жоболорун дагы таң улайт. Аткарышың керек, аткарбасаң жазалайм, кол бутуңду кесем, ташпаран кылам, өлтүрөм деп. Мен буга чейинки видеомдо көргөзүп бергем. Афганистандагы казактарды талибандар казак кылбай мусулман кылып салган. Аларды күч менен сакалыңды өстүрөсүң деп эркектерин дамбал кийгизип, намаз окутуп, аялдарын чүмкөп, паранжа тактырып, ал эле эмес, музыка укпайсыңар, бул шариатка ылайык келбейт деп домбурасын талкалап, бүт мажбурлоо менен кыйнап өзүнүн эрежелерин аткартат. Аткарбайм десең жазалайт. Ошондой эле мындай динден чыгам десең дагы чыгарбайт. Өлтүрөм дейт анда. Мында мына силерге көргөзүп коеюн далили менен. sunna.com сунни мусулмандардын өздөрүнүн расмий сайты. Аженде көптөгөн хадистер бар. Мухаммед айткан: ким эгерде ислам дининен чыкса, өлтүрүп таштагыла деп. Мен экранда көргөзүп аткан сөздү эле Google'га кирип туруп жазсаңар эле, могул мына белгиленип турган сөздү жазсаңар эле, өзү эле чыгып берет. Мына англисче жазылат. Оң жагында арабча, сол жагында англисче. Whoever changes his religion, kill him. Ким
динден чыкса өлтүрүп таштагыла. Бул хадис дагы ошол. Ким динден чыкса өлтүрүп таштагыла. Ким динден чыкса өлтүрүп таштагыла. Мына канчалаган хадистер жалаң. Бул ислам дининен ким чыкса өлтүргүлө. Өлтүргүлө. Сахих аль-Бухари 69:22 ачсаңар мына бул whoever changes his Islamic religion then kill him. Эгерде ким ислам дининен чыга турган болсо өлтүрүп таштагыла дейт. Адамдар ойлоп тапкан дин ушундай болот. Мажбурлап таңуулайт, таңуулап кабыл алдырат, таңуулап шарият жоболорун аткартат. Аяктан чыгам десең өлтүрөм дейт. Тирүү Кудай болсо эч качан адамдарды таңуулабайт. Адамга эрк берген, тандоо берген. Адам баласы жаралган деле, Адам ата менен Ова энени жараткан деле, экөөнү бейишке жайгаштырып, анан эки даракчаны көргөзгөн. Бирөө өмүр дарагы, экинчиси жакшылык жамандыкты билүүчү дарагы. Бардык дарактын жемишинен жесең болот, бирок могул жакшылык жамандыкты таанып билүүчү дарактын жемишинен жебе. Жеген күнү өлүмгө дуушар болосуң деген. Ошону менен тандоо берген. Кааласаң мен айтканды угуп, мен айткан боюнча жаша, кааласаң шайтанды угуп, шайтан айткан менен жаша деп. Анан шайтан келип азгырып, жанагы жакшылык жамандыкты таанып билүүчү дарактан же деп азгырып, анан аял жеп, аялдын артынан адам ата жеп, анан дүйнө жүзүнө күнөө кирген. Башкача айтканда, адам ата жаралгандан баштап эле адам баласына Кудай эрк берген, тандоо берген. Кудай өзгөргөн жок, бүгүн дагы ошол эркти, тандоону берип келатат. Өзүң танда деп. Эркиндик берип, адамга тандоо берген ишеним бул Кудайдан. Ал эми мажбурлап, таңуулап, кабыл алдырып, кабыл албасаң өлтүрөм деп, жоболорундагы кыйнап, аткартып, анан ал динден чыгам десең өлтүрөм деген, бул адамдар ойлоп тапкан. Эгер тереңирээк айтсак, бул шайтандын дини. Адамдар ушуга баш ийип, ушунун аркасынан ээрчип кетип баратат. Бүгүн дагы, бүгүнкү мени угуп аткандар, ар бириңерге Кудай тандоо берген. Жогоруда мен айткандай, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен таанып бил дейт. Ислам адамдын акылын тоңдуруп таштайт, ойлонтпой салат. Ал эми тирүү Кудай болсо, адамга дайыма тандоо менен ойлонууну берет. Бүгүнкү сабак аркылуу бардык мени угуп аткан адамдар аздыр көптүр ойлонуп, чыныгы ишенимди, чыныгы Кудайды табат деген үмүт менен аяктайлы.